Бүгүнкү эл үнү берүүбүздүн каарманы Романов Замирбек. Анын эл үнү берүүсүнө деги эле жалпы журтка кайрылуусунун себеби төмөндөгүчө. Ал 2013-жылдан тарта Бишкек шаарында жайгашкан Эл Нур ун чыгаруучу ишканада жумушчу болуп иштеп келе жаткан. 2015-жылдын 19-мартында жумуш убактысы бүткөндөн кийин жумушчулар тобунун бригадири Кадыр аттуу киши мас абалында келип, Замирбекти станокторду тазалоосун буйрат. Тазалоо иштерин жүргүзүп жатканда Кадыр станокту иштетип жиберет. Анын кесепетинен Замирбектин оң колун станок жулуп кеткен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин күнөөлүү Кадыр аттуу киши күнөөсүн мойнуна албай, атүгүл кечирим дагы сурабай, кайра Замирбекти арыздансаң баардык күнөөнүн баарын өзүңө үйүп салам деп коркутуп келет. Замирбектин кырсыктан тарткан чыгашасын Эл Нур ун компаниясы учурунда толук бойдон төлөшкөн. Бирок ошол кырсыктан кийин колу жоктугунун айынан бир дагы жумушка толук кандуу иштей албай, 3 баласын бага албай кыйналып келет. Мен эл үнү теледидарларына кайрылганымдын себеби ушул 2013-жылы Оса Эл Нурга иштеп баштагам. Оса Эл Нурда кыйынчылыктар болгон. 2015-жылы мартта 19-да колум алдыргам. Ал жумуш ушунда болчу, жумуш ушунда иштеп атып, ал киши мени дайындаган, станокко тупас тазалап туруп, мен душ жакка колумду жууп келе калайын барып. Анын айткан себеби ал убакта кызы болчу. Энди сеттен ал тазалап атып, колум ошол жакта чыгып келатты, аппаратты, станокту токтоткон аппаратты басканда, өзү ошол киши аты Кадыр. Ал жумуш учурунда дагы кээде ичип койчу. Жумуштан кийин дагы келип алып, ошол убакта ичкен себеби ошол кетте менен пахмел жаза болуп, ошол убакта өзү бир кызыктагы акыбалда жүргөн болчу да. Ошо ойлойм, ошол өзү керек арычы болуп кичине деметкен го депчи. Өзү өчүлдө буйрук берген. Жок, буйрук берген эмес, мен өзүм тазалап аткам. Келатып, өзү айтпай дебейди, чыгып келатканда колун жууп келатып, станокто өзү базы ийген да. Мен өзүм тазалап аткам. Өзү негизи буйрук берген, тазалап тур, мен кайда келген өткөндө. Компенсация ушул убакка чейин төлөп берген жок. Башында больницага алып барды, ошол мен чыкканга чейин жашынакай мамиледе жүрүштү. Жашынакай алып барып, 20 күндөн кийин больницадан чыккандан кийин түз эле үйгө алып, фирмага алып барып эле фирмага алып келди. Фирмадан бир нерсе убакыт, 1 саат, 1,5 саат убакыт моунча документтерге кол коебуз, баарын аткарабыз, баарын. Ал документти окуганда эме болчу. Больницанын расходун кетирген расходдорун жапкан, мен тияка отчет беришим керек, ошол төлөгөн расходдорду жабышым келсе, ушул жерге кол кой десе деген. Мен 1 саат, 1,5 саатка чейин алыштым. Койбойм, биз туугандарымды чакырайын деп. Болбой артынан аябай эметиштенден кийин мейлдерин окуп, ошо эмессек, ушундай больницага төгө турган эле экен. Анан койдум, койгондон кийин бир да 15 күндөн кийин уже келип жардам сурап баштадым. Мага жардам бериңиздер. Өзекке кайрылып жүрдүм буга чейин, өзекке кайрылып. Андан кийин өзекке кайрылгандан кийин ошо бир нерсе убакыт кийин дагы келип жүрдүм, келгенден кийин жардам сурадым өзүм. 3 балам болчу. Жок деген 3 баланы ошо бир жер алып берип коюңуздар деп отогөз жерге кайрылгам. Бул отказ кылып койгон да. Жок, эже мен анын жерге алып берип коебуз, мага иштегенин өзү протестти алып берип коюңуздар болду. Жардамыңыз ошол эле болсун деп ошол нерсени сураган болду. Андан башка нерсе сураган эмесмин да. Ага чейин бул охранага киргизген мени. Охранада кыйынчылыктар болгон, акыркы 1 жылдын ичинде кыйынчылыктар. Биздеки жолубуз эле башка охранниктер эмес, именно мен күнөөлүүмүн. Ошол ким башка киши турса эле мен күнөөлүү. Акыркы күндөрдө ушул убакка чейин экөөнү төлөп келгенбиз, күнөөнү. Автоны чыгарып берип, төлөп берип. Азыр деле кыйынчылыктар бар. Аты Кадыр, өзү талаштык болот. Тасыкта ушул убакка чейин дагы ошол жерде иштейт. Ал жерде технолог сыяктуу мындай аппаратты башкарып, ошол жерде аппараттар көзөмөлдөп турат да. Мага чейин иштегенине 8 жыл болгон экен. Азыр деле иштеп, ошол жерде киталап, макарон чабат, ошол жерде иштеп жүрөт да. Менин талабым
чындыкты акыйкатты суранар элем ошол чечип ушул нерсени көрүп билгендер болсо ушул мен чыгымымды жакшылап түзөмөтүп карап ушул нерсени чындыкка акыйкаттыкка чыгарып берди деп суранар элем. Эгерде ошол каргашалуу күнү Замирбек жумуштан эрте чыгып кетип калса же станокту тазалабайм деп баш тартса, мындай болмок эмес беле, ким билет. Айтор күнөөлүү өз жазасын мойнуна тартпай кайра коркутуп, тоготпой жаткандыгына эмне десек болот. Бүгүнкү акыйкат издеп келген Замирбекке мындан аркы күнөөлүүнүн жолу кандай болор экен? 2 декабрда социалдык тармактарда кызыл күрмө кийген киши бөбөктү ичке тепкен видео тарап кеткен. Ал Бишкек шаарындагы Улан 2 кичи районунда тартылганы айтылган. Милиция кызматкерлери шектүүнү ошол эле күнү кечинде кармаган. Аталган факт боюнча бейбашчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Белгилүү болгондой, ал Сокулук районундагы мамлекеттик каттоо кызматында жетекчинин орун басары болуп эмгектенет. Төрага Дастан Догоев аны орой аракети үчүн кызматтан алуу боюнча тапшырма берди. Андан соң баланын апасы аны аталык укугунан ажыратууну өтүндү. Маалым болгондой, социалдык кызматкерлер ошол эле күнү бул үй-бүлөгө барышкан. Бала учурда ооруканада текшерилип жатат, анын абалы жакшы. Ал кышкы кийимчен болгондуктан жаракат алган эмес деп билдиришти ведомстводан. Баланын энеси Айсел өзүнүн түшүндүрмөсүндө окуя тууралуу социалдык тармактардан билгендигин жазган. Анын айтымында Элхан 2015-жылы март айында туулган. 2 декабрда саат 15:00дон саат 16:00го чейин Элхан атасы менен сейилдөөгө чыккан. Саат 18:45 чамасында окуя тууралуу ал социалдык тармактардан билген. Аялдын айтымында үй-бүлөдө зомбулук учурлары эч качан болгон эмес. Уулу атасы менен дайыма ойночу, жолдошу ичпейт жана тамеки чекпейт. Ал жолдошу мындай кадамга баргандыгына ишенбейт. Ал күйөөсүн күнөөлөбөйт, бирок аны аталык укугунан ажыратууну өтүнүүдө деп билдиришти аталган министрликтен. Элхан үй-бүлөдө жалгыз бала болуп саналат. Бул маселе боюнча 3 социалдык кызматкер иш алып барууда. Вот идет снег, а этот мужик стоит и смотрит, как ребенок лежит на земле в такую холодную погоду. Не, ну это нормально вообще, а? Ты что? Вот таких родителей надо не только наказывать. И что он делает в такую погоду с ребенком, а? Каракөл шаарында өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу көрүүчүбүз билдирип, видео менен бөлүшкөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктады. Маалыматка караганда Бишкек-Ош-Унаа жолунун 396-чакырымындагы жолдун жээгинде жайгашкан дүкөн жана ашкана толугу менен өрттөнүп кеткен. Өрт кырсыгынын кесепетинен 1966-жылы туулган Төрөбаева Салия жабыр тарткан. Ал денесинин 70% күйүк алып шаардык ооруканага жеткирилген. Өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Каракөлдө кафе Камоктор күйүп кетти. Азыр эле 5 мүнөт мурун өттүм эле, нормально болчу. Пожарный өчүрөт. Азыр эле нормально болчу го, эмне болду? Бишкектин хоккей боюнча кичи курама командасы АКШда өткөн эл аралык турнирде баш байгеге ээ болушту. Биринчи чейректе Бишкек курама командасы атаандашынын дарбазасына 3 шайба киргизсе, экинчи оюнда эсеп 8-3 болду. Ал эми чечүүчү оюнда Бишкек курама командасы 9-3 эсеби менен атаандашын жеңип чыкты. Белгилей кетсек, 9 шайбанын 5-ин атаандаштарынын дарбазасына курама команданын оюнчусу Сулайманов Нуртемир киргизген.
Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.